Саламатсыздарбы? Мен дарыгер Чомаев Дүйшөнбек. Мен азыр Бобуреки Чуңкурчак арчалуу, карагайлуу жерде болуп атам. Бул жерде көп дар чөптөрдүн түрлөрү бар экен. Азыр мен жанымда турган адам баласы тебелеп жүрөт. Бул деген орусча шабел, кыргызча кызыл курай, аткулак деп да койсо болот, кызыл курайдын аткулагы деп. Бул азыр мына как раз урук төгүп аткан кез экен. Бул муну урук төгүп бүткөндөн кийин мунун тамыры дарчылык катары тамыры колдонулат. Мунун тамырын казып алгандан кийин аны көлөкөлүү жерге майда туурап кургатып алып туруп, анан кийин мисалы үчүн 300 грамм тамырды 1 литр сууга 3-10 мүнөт кайнатып туруп, анан жылымык коюп туруп 3 маал 200 граммдан ичилет. Бул улактын тамыры жана өттүн забыркап сезгенүүсүндөгү анан иштин өткөндө жанагындай геморрой болуп анан эки түрү бар геморройдо. Ич катат, кээбириники ич өт токтосуз өтөт. Ошондо өттүн начар иштешинде ушуреки чоң жардам берет да, ушул. Муну багы бул болсо мындай багы мал жаткандан кийин журттарда өсөт. Көбүнчө өрөөндүү жерлерде болот да. Ошону ушу тамырын анан могун жабырагы, даны мына уругу. Бул уругун дагы кайнатып ичсе, бул дагы өттүн сезгенишине чоң жардамы бар. Муну дагы өзүнүн нормасы бар. 10 грамм 1 литр сууга демделет. Ушул экени тебелеп эле жүрөбүз. Анан кээ бирөө ич алып кыйналгандар болсо, ушундан тамырынан бышкандан кийин казып алып туруп, жакшынакай кылып кургатып алса, кийин жана мен айткандай демдеп ичсе, ичтин алышы токтот. Муну ичет десе эле иче бербеш керек. Өзү врачтын кеңеши менен болсо, өзү билип туруп ич керек. Муну 3 күндөн 5 күнгө, 5 күндөн 7 күнгө ич керек. Эгерде ич токтобосо, бир 3 күн эс алып туруп, жана да бир курс ичене ичсе, анан иштин алуусу, мындай айтканда понос деп коет го, ошол токтойт. Рахмат көңүл буруңуздарга.